Кеңге чукул жаштар өз ыктыярлары менен Сулайман тоону тазалоого бел байлашкан. Алар тарыхый тоонун айланасын акыр-чикирлерден арылтышып, иреттеп чыгышты. Мындай демилгелүү акциялар түрк дүйнөсүнөн келчү конокторго үлгү болуу үчүн жасалууда. Тазалыкты сактап, жана шаарыбыз үчүн, элибиз үчүн тазалыкты сактоо үчүн чакырып кетет элем. Буюрса толук келип катышабыз, буюрса мындан кийин тазалыкты сактоого аракет кылабыз. Ош шаарыны Сулайман тоо менен гана сыймыктана алабыз, тааный алабыз. Ошондуктан Сулайман тоону мындай таза кармаганга аракет кылышыбыз керек. Эми тоого чыккандар акыр-чикирлерди ар кайсы жерге таштабаш үчүн урналар ар 30 метр аралыкка орнотулду. Ошондой эле 3 жайга суусундук саткан кичи дүкөндөр уюштурулган. Күн жылып калганда байланыштуу жол баскан туристтер суусундук издеп кыйналбайт. Суусундуктарда бүт баары сертификаттар бар. Тайын ишканалардан алынып коюлган. Алар бүт холодильниктерде жана муздаткычтарда турушат. Олар менен ошо суу дарбасында бир точкабыз бар, Бабурда бир точкабыз бар, Үйүңкүр комплексинде бир точкабыз бар. Сулайман тоодо зарыл делген ажатканалар иштебей турган. Туристтер келерин утурлай шаардык бийлик кол кабыш кылып, жаңысы курулуп жатат. Ошондо бир жуманын ичинде борбордук канализацияга туташтырылган заманбап ажаткана бүткөрүлмөкчү. Археологиялык музейде болсо коноктор үчүн көргөзмөлөр даяр. Музейдин кире беришинде эле 3000 жылдык тарыхы бар шаардын көрүнүштөрү камтылган сүрөттөр тосуп алат. 19-кылымдан ушул күнгө чейин Оштун өнүгүү, өзгөрүүсүн ушул көргөзмө бурчу аркылуу көрүшөт. Сиздер көрүп турган бул сүрөттөр 20-кылымдагы Ош шаары, мында Ош шаарынын көчөлөрү, курулуш тармагы кандай болгондугу тууралуу маалыматтарды ала алабыз. Анан сүрөттөрдөгү түшүндүрмөлөр кыргыз, орус, англис тилдеринде жазылды. Себеби сырттан келген коноктор 3 тилде маалымат алууга мүмкүнчүлүк бар. Ош шаарынын 3000 жыл басып өткөн жолун далилдеген шаар боюнча бир да социалдык объект же туристтик жай калбады. Бирок Оштун байыркылыгы мына ушул буюмдар аркылуу далилденет. Булар коло доорунан баштап колдонулуп келе жаткан буюм тайындар. Россиянын белгилүү окумучусу Юрий Александрович Заднепровский тарабынан 4 жыл изилденип, ал жерден чус маданиятына таандык караба буюмдар табылган. Көрүп турасыздар, булар өзгөчө усталардын колу менен геометриялык орнаменттер түшүрүлгөн караба буюмдар. Бул буюмдардын табылган жерди изилдегенде көмүрдүн алдыгын Санкт-Петербургдан углеводороттук анализ жүргөндө 3000 жашты берген. Жыл аягына чейин түрк дүйнөсүнүн маданий борборуна арналган иш-чаралар токтобойт. Мына ушул убакыт аралыгында Сулайман тоо музейи 7 көргөзмө аркылуу Оштун тарыхын туристтерге толук көрсөтүп берүүнү пландап турушат. Нуржамал Баргыбаева, Ахниет Кеңешев, 7 канал, Ош.